Урматтуу балдар, азыр бизде адабий окуу сабагы. Бүгүн биз талаага тай өнүптүр чыгармасын силер менен окуп таанышабыз. Бул Касым Тыныстановдун чыгармасы. Чогуу окуйбуз. Бардыңар китебиңерди алгыла. Китебиңердин 59-бетинде талаага тай өнүптүр деген аңгемеси бар. Тай алып бер атаке деп Абыл көптөн бери атасына айтып жүрүүчү эле. Абылдын сөзүнө атасы көп кулак салбай жүрдү. Бир күнү тай минип жүргөн балдарды көрүп, Абылдын ичи кызыды. Тай алып бер деп атасына асыла берди. Макул балам, жаз чыксын. Сен мектептен бошогон кезде мен тайыңды даяр кылып коемун. Ага чейин сен жакшылап окуй бер деди атасы. Жаз чыгып, Абыл мектептен бошоду. Баягы тайды эмне кылдың атаке? Деп Абыл сурай кетти. Ал тайың даяр. Талаага айдап койдум. Чоңоюп калды, деди атасы. Талаага кайдан тай өнсүн? Атам мени алдаган экен, деп Абыл жүрдү. Абыл атасынан эмне алып берүүсүн суранды эле балдар. Атасы эмне үчүн жазды күттү деп ойлойсуңар? Талаага тай өнөт дегенге силер ишенесиңерби? Анда биз чыгарманы улантып окуйлучу. Кандайча талаага тай өнүп калыптыр. Жүр балам, тайыңды сугарып багып келели, деп бир күнү атасы Абылды ээрчитип чыкты. Абыл аң-таң болуп жүрүп отурду. Мына балам, сенин жорго тайың, деп жаңыдан өнүп жаткан тарууну көрсөттү. Бул таруого, деди Абыл. Тарууну баксак, көзүндө тай болуп калат, деди атасы. Абыл дале болсо эч нерсеге түшүнө алган жок. Көз болгондо тарууну Абыл өзү өрдү. Жыйнап, кырманга салып бастырышты. Таруу кап-кап болуп калды. Бозочулар анын баасын асманга чыгарып жиберишти. Койчуман 2 кап таруусун бир тору жорго тайга сатты. Мына балам, баягы талаага айдап койгон тайың, деди атасы. Талаада тай өнөрүнө Абыл ошондо ишенди. Балдар, талаага чындап эле тай өнөт бекен? Дагы эмнелер өнүшү мүмкүн деп ойлойсуңар? Өзүңөрдүн оюңарды айтып көрөсүңөр, Бул жерде талаага тай өндү дегенде, талаага эгин эккенде аны сатып тай алса болот экен, тай эле эмес, канча нерселерди көп өзүбүздүн керектүү муктаждыктарыбызды сатып алсак болот. Жөн эле акчаны коротуп биз тай алып алсак болот болчу. Бирок көбүрөөк түшүм алуу максатында тайга корогон акчага дыйканчылык, балким огородго ар кандай жемиштерди же болбосо дан эгиндерин эгип, анан сатсак, ага тай эле эмес, башка нерселерибизди дагы, башка өзүбүзгө керектүү нерселерди дагы сатып алсак болот экен, балдар. Абыл атам мени алдаган экен дегени туура бекен? Абыл талаада тай өнөт дегенге качан ишенди? Даның болсо ороңдо, малың сыйбас корооңдо деген макалдын мааниси ушул, балдар. Эми силерге тапшырма, балдар. Ушул чыгарманы жакшылап окуйсуңар, кайра-кайра окуп, 2-3 сырадан окуп, мага өз түшүнгөнүңөрдү айтып бересиңер. Китептен окуп эмес, өзүңөрдүн сөзүңөр менен силер түшүнгөнгө чейин окугула. 2 жолу окуганда түшүнбөйсүңөрбү? 3 жолу окугула, болбосо 4 жолу, 5 жолу окуп, анан мага өз сөзүңөр менен түшүнгөнүңөрдү баяндап бергиле.